Растар, мына азыркыга окшогон сатираларды сиздерчилеп келип, азыраак убактысын бөлүп, биздин саясатчылар дагы көрсө болмок. Алардын колу бошобойт энди. Кандай, мына шайлоого аз калып, ар кайсы партиялар чакырып алып ооз ачтырып атабы? Башташтыбы, баштай элекпи? Эгер ичип аткан болсоңор, ичип атам деп эле айткыла, эмне? Берип атабы же бере элекпи? Бере элек болсо, Кудай буйруса жакында берет. Алар жериң ушу жер. Башка бербейт. Алгандан эч качан уялбагыла. Эл башында туруп, качып кеткенден бирөө уялбаса, бийликти күч менен басып алгандан экинчиси уялбаса, өзү берип аткан акчаны алгандан сен уяласыңбы? Азыр бизде ушундай болуп калды, үйгө конок чакыргандан коркосуң. Кимиси кайсы партиядан болду экен. Чын. Ызылдашпай, айтышып кетпей, тынч отуруп кетсе экен. Менин досторум бар, бардык жагынан, Баткенден да, Чаткалдан да, Көлдөн да, Таластан да, Нарындан да, бардыгы бир дасторгонго чогулду, сырразы ушундай ызы чуу башталат. Нар жактан эле бирөөсү баштайт. Бүт бардыгын кылып кетип сенин байкең. Десе нар жагынан да бирөөсү тура калып, эмне болду сенин акаң? Десе нар жактан бирөөсү турат. Кыйратып атат сенин эжең. Бир мен унчукпайм. Себеби мен токтогулдукмун да. Кыргыз мамлекетин ким гана башкарган жок. Мына ойлоп көрүңүздөр. Нар жагын албаганда дагы мына Турдакул Мусубалиевичтен бериле жагын алганда, мына Кыргызстанды Турдакул Мусубалиевич башкарды. Андан кийин, ошо досторум айтам да, андан кийин Абсамат Масалиев башкарды. Масалиев түштүктөн, Усубалиев түндүктөн. Андан кийин Аскар Акаевич башкарды, бу киши түндүктөн. Анан Курманбек Салиевич башкарды, бу киши түштүктөн. Азыр Отунбаева башкарып атат, бу киши түндүктөн. Анан мен тигилерди айтам, тилегиң каткырлагыр. Вроде очередь менен эле болуп аткансызсыңар. Анан мен эле түндүк түштүк болуп эле ызылдаша бересиңер дейм. Мына географиялык жактан алганда Кыргызстандын тең ортосу бул Токтогул. Министерствосы Жалал Абадта, Бишкекте, управлениясы Жалал Абадта. Ош Жалал Абадтан Бишкекке чыккан чоңдордун дагы, Бишкектен Ош Жалал Абадка чыккан чоңдордун дагы курсагы да ушу Токтогулдан ачат, бензини да ошол жерде түгөлөт. Токтогулдуктар иш кылмай жок, жайгыш эле чычкандын ичинде жүрөт конок күтүп. Ошондон улам ойлойм, ушу эки жагын ызылдаштыра бербей, орто жолдо биздин эл жаман кыйналат экен да, жөө жалаңдап нар өтүп кетишет, шалак. Эмне болду? Жайлап келатабыз. Жөө жалаңдап бер жакка өтүп кетет, эмне болду? Шайлап келатабыз. Ошондуктан мен ойлойм, мына шайлоонун алдында турабыз, эгер сиздер макул болсоңуздар, ушу түндүк түштүк маселесинен чечилиш үчүн, арылыш үчүн же президентти Токтогулдан шайлаш керек, же борборду Токтогулга көчүрүш керек. Мындай жанагы түндүк түштүк деген бир илдеттен арылабызбы дейм да. Бул менин оюм, жөн гана тамаша. Жанагы таластык туугандар айтмакчы, президент каяктан болсо, ошол жактан болсун, аял таластан болсун деп калат го. Ансыгарында биздики ушундай да. Мынабу өзүңүздөр көрүп атасыздар, биздин Кыргызстанда эмне деген гана окуялар болуп атат. Азыр мисалы үчүн азыркы өкмөт мага жакпайт. Мен ушинтип эле айтып коем. Булар айтып келатат, Акаев 15 жыл калп айтты,
Баки 5 жыл қалып қайтты деп айтышат. Бұлар 7 күні тополоң болды, 8 күні уже қалып қайтты. Себебі телевизордан шығып айтышты. Бүт аэропорттың бардығын замараж деп қойғанбыз, ешкім еш жаққа кете албайды, Баки баш болып шул жерде сот жообуна жооп берет деді. Қачан кеткенден кейін айтышат, болбой қалды, Назарбаев килигишип, Медведев килигишип, анан Барак Обама килигишип дейді. Рас өзүбүздүн чечимди өзүбүз кабыл ала албайт экенбиз. Антейин десең, именно ушулар кыйкырып келген. Биз Россиянын колониясынан дагы эле арыла албай атабыз, биз кошуна мамлекеттер менен тең ата сүйлөшө албай атабыз деп. Эгерде биз өз тагдырыбызды өзүбүз чече албай аткан болсок, анда булар эмнеге элди көтөрүп чыгышты? Анда эмнеге 86 бала өлдү? Неге? Мейли Бакиевтің мандаты бар екен, аға тигилер болушуптур. Жаныш Бакиевке ким болушту? Айтышат, уялбай телевизорға чыгып аштырып, өзү кече убада берген дейт. Генералча, анан эркекче убада берген, эртең саат 10-го чейин келип, колго түшүп берем деп. Неге соодалашып отурат? Булардын кимиси эркек, кимиси катын экенин билгенче, эки-экиден колашып жүрө беребизби? Данияр Үсөнов дейт. Данияр телевизордон көрсөтөт. Данияр Үсөнов мына арызын өз колу менен жазып кетти дейт. Ал менимче чуркап баратып жазып ыргытып кетпесе керек. Кеткенден кийин айтышат, ким таап берсе $100,000 беребиз дейт. 1 миллион берсе де мен каяктан табам аны? 100,000 алам деп барганга 200,000 карматып бар ойно дебейби? Атамбаев айтат, Бакиевке балет этип жүргөндөрдүн бардыгын куугунтукташ керек. Апаз Жумагуловду, Мамакеевди баш кылып дейт. Башка кишинин оозуна билбейм, но Атамбаевдин экөөбүздүн оозубузга ал жарашпайт. Себеби Бакиевди колдоп мына биз жүргөнбүз. Мен бирок баа бердим Атамбаевка. Мен колдойм. Туп-туура ким ушуларды колдоп жүргөн болсо, бардыгын куугунтукташ керек. Куугунтуктардын алдында Отунбаеваны, Бекназаровду, Атамбаевди отургузуш керек. Себеби 2005-жылы ушулар таап келген. Маданият өнүкпөй, мамлекет өнүкпөйт. Бизге кээде ушундай бир суроолор айтылып калат. Силер эмнеге орустардай концерт бербейсиңер дейт. Биз кантип орустардай концерт беребиз? Биздин көрүүчүлөр кыргыз болуп атса. Орустардын концертинде билесиңерби? Орустардын концертинде кээде президент отурат. Лужков деген мэр, Москванын мэри артисттер менен отуруп алып трио ырдайт. Жирновскийге окшогон депутаттар дегеле шоудон калбайт. А биздин чоңдор концертке келгенден уялат. Келет, биздики да келет. Келет качан кызматтан түшкөндөн кийин келет. Келет дагы жөн кетип калбай, бияка чыгып алып аябай кейит. Карачы, биздин өкмөттө силерди жакшы карабай атканын деп. Как будто өз отурганда жакшы иш кылып койгондой. Бекборбиев таможняга кичинекей кызматка турганда Өмүрбек Чиркешевич айткан. Жөн эле бир артистти коп коюп, мынтип айтпай, өтө жийиркеничтүү айтат да. Жөн эле бир ырчыны пуфу деген. А между прочим, бир кез Бекборбиев ал кызматка барса ошол окуу жайын бүткөн. Ырчылыгы Кудай Таала берген таланты. Чыңгыз Айтматовдун кесиби бул зоотехник. Жазуучулугу Алладан келген таланты. Бир кезде мактанган Американы артист башкарган. Артист депутат бола алат. Артист министр бола алат. Керек болсо артист президент да бола алат. Бизге сын тагып аткан саясатчылар эч качан мына биздей артист бола албайт.
Abdullah İmamoğlu. Gönül sana, gönül neşadan İlk çoğulu var bir aydın altısı